63'tü 35'ge bölsü tiyindi kançaga barabar? Anda аны мамыча түрүндө бөлүп алалы. 35. 63'tü 35'ge bölөбүз. 63 санын түзүү үчүн 35'ten канча болуу керек? 35'ten бирөө 35, 35'ten экөө ал 70'ge барабар. 63'төн ашып кетти. Демек 35'ti 1'ge көбөйтүү керек. 35'ti 1'ge көбөйтсө 35. 63'төн 35'ti кемитебиз. Анда бул жерде 3'төн 5'ti кемите албайбыз. Анда 10'дуктан алабыз. Бул жерде 5, ал эми бул жерде 13. 13'төн 5'ti кемитсе 8, 5'тен 3'tü кемитсе 2. 28. Демек 63 бөлү 35 ал барабар тиинди 1'ge, ал эми калдык 28'ge барабар. А бирок эгерде бул жерде берилген 63 санын эгерде 10'дук бөлчөк деп элестете турган болсок, анда кандай болмок? Демек 63 бирдиктен кийин үтүрдү жазып алабыз жана анын аркасына 10'дук үлүш, 100'дүк үлүш, 1000'дик үлүш же болбосо канча нөлдү улап жазсак дагы 63'түн негизги мааниси өзгөрбөйт. Демек, аны 10'дук бөлчөк түрүндө жазып алдык. Анда 10'дук үлүштөгү санды түшүрүп алабыз. Калдыктын жанына 10'дук үлүштөгү санды түшүрүп алабыз. Анда 280'ге барабар болуп калды. Ал эми тииндиде биз 10'дук үлүштөгү санды 10'дук үлүш катары бөлүп жаткандыгыбыз үчүн тииндиге келе турган сан дагы 10'дук үлүштү түшүндүрөт. Анда 1'ден кийин үтүрдү коюп, ал эми бул жерге жазыла турган сан 10'дук үлүштү түшүндүрө тургандыгын билебиз. 280'ди 35'ке бөлүү үчүн 35'ти кайсы санга көбөйтүү керек? Же болбосо 280 санын түзүү үчүн 35'тен канча керектелет? Анда өз алдынча бул жакта жазып көрөлү. Эгерде 35'ти кайсы санга көбөйтө турган болсо, ал 280'ге барабар. 35 эмес 40 деп алалы. 40'ты кайсы санга көбөйтсө 280'ге барабар. 40'ты 7'ге көбөйтсө 280. Демек 35'ти 7'ден чоң санга көбөйтүү керек. 8'ге көбөйтүп көрөлү. Көбөйтөбүз 8'ге. 8'ди 5'ке көбөйтсө 40, 4'ү көңүлдө. 8'ди 3'кө көбөйтсө 24, көңүлдөгү 4 менен 28. Демек көбөйтүндө 280'ге барабар. Демек 35'ти 8'ге көбөйтүү керек. 35'ти 8'ге көбөйтсө 280, 280'ден 280'ди кемитсе 0'гө барабар. Калдык 0. Калдык калган жок. Ал эми тиинди 10'дук бөлчөккө барабар. Демек 63'тү 35'ке бөлсө, ал 10'дук бөлчөккө барабар болду. Тиинди 1,8.